Олар неге түшүп калды тозокко, эмне себеп болду десе, ошол оорусун Алла Таалам Куранда өзү баяндап атат. Ушул оору менен алар тозокко түшүп калды деп атат. Ал эмнесе? Инналлазина южадилуна фи аятиллахи бигайри султанин атахум ин фи судурихим илля кибр ма хум бибалигих фастаиз биллах иннаху хуассамиул басир. Мына ушул аятта Аллах субханала таала кафирлардын тозокко түшүп калыш себебин баяндап атат. Инналлазина южадилуна фи аятиллах. Аллахтын аяттары, Курандар түшкөндө эч бир не жок, далили жок эле ага каршы чыккандар. Ин фи судурихим илля кибр. Болгону алардын жүрөгүндө кибир бар болгон. Болгону алардын жүрөгүндө кибир эле болгон. Ва ма хум бибалигихи. Алар чоң даражага жете алышпайт. Фастаиз биллах. Алладан не кылгын? Панах тилеген, сактангын. Албетте ал угуп туруучу, көрүп туруучу зат деген аят. Эми Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат, алардын иман келтирбегенинин болгон эле негизги себеби кибир деп атат. Ушул. Себеби алар пайгамбар менен сүйлөшүп көрдү, башка кылып көрдү, муназара кылып көрдү, айтышып көрдү, эч бир пайда берген жок. Пайгамбар сыйкыр деди, жалганчы деди, жинди деди, шаир деди. Не чыккан жок, пайда чыккан жок. Эл кайра эле жамаат болуп динге келе берди. Кийин булардын душманы күчөй баштады. Күчөйгөндө болгону аларда кибир. Түшүнүңөрбү? Эми биз чоң болсок, биз акылдуу болсок, бай болсок, бий болсок, сулуу болсок, эми ушул пайгамбарга баш ийип калабызбы? Буга чейинки ата бабабыздын карманып келген дин эмне болот? Эл биз эмне дейт? Элге кантип жооп беребиз деген ой, фикир, кибир менен алар не болду? Пайгамбарга каршы чыкты. Болсо пайгамбарга каршы чыкканга эч бир себеп жок. Каршы чыгыш үчүн далил керек. Далил аклия, наклия. Накли далил керек, жакли далил керек. Аларда накли далил жок. Кур'ан хадиске ишенбейт алар. Акли далил да жок. Акли далил менен далилдеш керек. Мейли сага каршы чыгып атабыз, мына себептер менен деп. Эчтеке жок. Болгону көрө албастык кибир. Кибир. Алла Таала айтты, булардын динге келбеген, пайгамбарга каршы чыккандын себеби эмне экен? Иллаты алардын оорусу кибир болгон. Ошол кибир булардын түбүнө жетти. Ошол кибир аркылуу булар тозокто түбөлүк калып кетти деп атат. Көрдүңөрбү? Ушул эле оору шайтанда да болгон. Шайтанга Алла Таала сажда кыл дегенде аба вастакбара ва кана минал кафирин. Демек ошол шайтан не кылды? Буларга да ошол фикирди берди. Өзү менен кошо буларды дагы зуриятын, адамдын зуриятын тозокко алып келейин деп, ошол оору менен буларды да оорутtu. Ошон үчүн эң жаман оору туугандар кибир оорусу. Кибир дегени батарул хак ва гамтун нас. Кибир эмне экен? Батарул хак. Хакты кайтарып салуу, кабыл кылбай коюу. Гамтун нас, адамдарды өзүнөн төмөн көрүү. Ушул кибир. Эмне кылды булар? Хакты кабыл кылбады, инкар кылды. Эмне десе дагы инкар кылды. Кур'ан келип атат, пайгамбар айтып атат, можизе көрсөтүп атат, инкар кылды. Экинчи гамтун нас, адамдарды өздөрүнөн өтө төмөн көрдү. Экинчи сорт, үчүнчү сорт. Өздөрүн өтө бийик сезип алган. Түшүнүңөрбү? Бул эң жаман оору, эң жаман оору. Бүгүнкү күндө дагы адамдын бузулганынын эң негизгиси ушул кибир болот тугандар. Кибир менен ооруган адамга хидаят келиши кыйыныраак болот. Кечирээк келет. Түшүнөт, бирок кеч калган болот. Кээде келбей калышы да көбүрөөк болот, Курандан ушул билинет. Ошол үчүн Алла Таалам баарыбызды кибирден сактасын. Хак келгенде хакты хакыйкат деп мойындаш керек. Амал кыла албасаң дагы хак деп коюшуң керек. Түшүнүктүбү? Эгерде хак дебесең, анда сен мутакаббир болсоң, акырын барып динден чыгып кетесиң. Ошон үчүн мен өзүм кыла албай атам, бирок хакыйкат ушундай, дин ушундай деп айтыш керек жок дегенде. Мойнуңа алыш керек. Мен намаз окуй албай атам, башка кыла албай атам, бирок чындык ушул деп айтыш керек. Эгерде инкар кылса, динден чыгып калат анда. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах айтып атат: "Инналлазина южадилуна фи аятиллахи бигайри султанин атахум." Эч бир далили жок, Аллахтын аяттарына каршы чыгып, Алла менен урушуп талашкандар, ин фи судурихим илля кибир. Бетте нафия ин, андан кийин илля истисна кылып туруп кибир. Бул не болду? Хасырды айтып атат. Түшүнүңөрбү? Иннамал а'малу бинният дегендей бетте хасыр менен айтып атат. Ин фи судурихим илля кибир деп. Болгону алардын жүрөгүндөгү оорусу эмне экен? Кибир. Түшүнүңөрбү? Ошол кибир оорусу аркылуу ушул деңгээлге жетип акыры алар тозокко түшүп күйдү деп атат. Ин фи судурихим илля кибир. Ма хум бибалигихи. Куранда Аллах айтып атат, алар андай деңгээлге жете албайт дейт.
Эми кибир менен алар мындай жеңилге жете албайт деп атат. Түшүнүңөрбү? Алланын ыраазылыгын табыш үчүн кибир эмес, табазу жол. Алланын жолун табышлык, бийик болуунун жолу табазу. Ким мутакаббир болсо, кибирленсе, ал өзүн ойлойт мен элдин астында кыйынмын деп, бирок ал зарил, хор. Элдин баарын жаман көрөт. Зарил ал, хор. Өзүнүн бийик сезген адам хор болот. Ал эми бийик болуштун жолу ал табазуда. Ман таваза лиллах рафаахуллах. Көрдүңөрбү? Ва ман такаббара вадаахуллах. Ман таваза лиллах рафаахуллах. Ким Алла үчүн табазу кылдыбы? Алланы бийик кыла берет, көтөрө берет. Пайгамбарлар үн чыкпады, табазу кылды, кечиримдүү болду. Алла таалам көтөрүп даражаларны асманга чыгарып койду. Фираун мен Кудаймын деди. Башкалары не кылды? Шаддад не кылды? Харун не кылды? Алла таалам не кылды? Алар жердин астына кирип салды. Жер жутуп кетти. Суу жутуп кетти. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн Аллах айтып атат, алардын болгону кибир. Ва хум бибалигихи. Алар кибир менен бийик деңгээлге жете албайт, балким кор болот. Фастаиз биллах. Алладан панах деген. Алладан сактангын. Я Алла мени өзүң сактагын, кибирден, жаман ордон сактагын деген сөз. Иннаху хуас-самиул басир. Албетте Алла таалам баарын угуп туруучу, көрүп туруучу зат дейт.